Президент Садыр Жапаровдун 17-20 ноябрда Японияга болгон расмий сапары аяктады. Сапардын жыйынтыгы боюнча бир катар эки тараптуу документтерге кол коюлду. Алар эки өлкө ортосундагы жаңы доордогу достук жана баарын камтыган ар тараптуу өнөктөштүк жөнүндө биргелешкени билдирүү, дипломатиялык жана кызматтык паспорттарынын ээлери үчүн визасыз режимди белгилөө жөнүндө макулдашуу, ирригациялык каналдарды күтүү үчүн техника менен жабдуу боюнча долбоорду ишке ашыруу боюнча гранттык жардам алууга багытталган макулдашуу, Кыргызстан менен Япониянын юстиция министрликтеринин ортосундагы укуктук чөйрөдө кызматташуу жөнүндө макулдашуу, саламаттык сактоо тармагында кызматташуу жөнүндө макулдашууларга кол коюлду. Кийинки жылы аз акча алган мамлекеттик кызматкерлердин гана айлыгы көтөрүлөт. Бул тууралуу министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Жогорку кеңештин тармактык комитетинин жыйынында билдирди. Ал эң аз алып жаткандардын айлыгын көтөрүш керектигин, бул боюнча Садыр Жапаровдун тапшырмасы бар экенин айткан. Өкмөт башчы 70 000 сомго чейин алгандардыкы азырынча көтөрүлбөй турганын, ал эми эң аз алгандарды карап чыгышаарын белгилеген. Улуттук статистика комитетинин январь-апрель айларына карата берген маалыматына ылайык, Кыргызстанда орточо маяна 30 862 сомду түзөт. Кыргызстандын профсоюздар федерациясы 8 курорттук жайды өз ара пайдалануу шартта президенттин иш башкармалыгына жана министрлер кабинетине өткөрүп берет. Бул тууралуу федерациянын төрагасы Омур Арстанбеков билдирди. Арстанбековдун айтымында анын ичинде Жетөгүз санаторийи, Кыргызстан санаторийи, Арсланбап пансионаты, Чолпон ата эс алуу үйү, Ош дарылоо пансионаты, Арстанбап ата туристтик пансионаты, Ош туристтик комплекси, улан балдардын ден соолукту чыңдоо борбору бар. Буга чейин Жыргалаң санаторийинде өткөн жумушчу жыйындын алкагында министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров федерация жетекчилерине колдоо көрсөтө албаган мекемелерди ижарага берүүнү сунуштаган. Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Турсунтай Салимовдун уулу Илшат Салимовго издөө жарыяланды. Бул тууралуу улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттен билдирди. Мекеменин маалыматына караганда, Крем чөйрөнүн ана башы аталган Камчы Гөлбаевдин кылмыштуу жол менен тапкан кирешесин мыйзамдаштыруу фактылары жана кылмыштуу топторду каржылаган айрым ишкерлер боюнча тергелип жаткан кылмыш иши алкагында Илшат Салимовго сыртынан айып тагылды. УКМК билдиргенде, Илшат Салимов Гөлбаевдин таасиринен пайдаланып, бизнес долбоорлордогу айрым өнөктөштөрүн коркутуп, үркүтүп, өзүлүштөн баш тартууга мажбурлап тапкан кирешесине жер тилкелерин сатып алып, Гөлбаевди каржылаган. Ал 3 гектардан ашуун жерге ээлик кылат, курулуш компанияларында үлүшү бар. Мамлекеттик мүлүктү башкаруу фонду жок кылынган Камчы Көлбаевдин автоунаалары соттун чечими чыкпай туруп же тергөөсүз аукционго кантип коюлуп калганын түшүндүрдү. Белгилей кетсек, буга чейин фонддун сайтында Кремтөөлдүн автоунаалары аукционго коюлгандыгы тууралуу маалымат жарыяланган. Социалдык тармактагыларды соттун чечими чыкпай туруп машиналар кантип мамлекетке өтүп калганы кызыктырды. Мамлекеттик мүлүктү башкаруу фонду Көлбаевдин мүлүкү автоунаалары мамлекетке ыктыярдуу түрдө өткөрүү боюнча келишимдин негизинде аукционго коюлганын билдирип, документке Кремтөөлдүн үй бүлө мүчөлөрү кол койгонун кошумчалады. Эске салсак, электрондук аукцион 11 декабрда саат 12:00 башталат. Ага катышууну каалагандар 20 ноябрдан 11 декабрга чейин арыз калтырса болот. Жалпы аянтта 15 062 чарчы метрди түзгөн 288 батир мамлекеттик мүлүктү башкаруу агенттигине өткөрүлөт. Жалпысынан 616 85 000 сомго бааланган бул батирлер Artis Global Co Ltd жана Кыргыз каганат курулуш компанияларына таандык. Министрлер кабинетинин токтомуна ылайык батирлер аталган компаниялар менен мамлекеттик курулуш агенттигинин турак жай департаментинин ортосундагы 2018 жылы түзүлгөн келишимге ылайык берилгени жатат. Келишимде турак жай курулган жер тилкелери Бишкектеги Акунбаев, Некрасов жана Коперник көчөлөрүнүн кесилишинде экени белгиленген. Өкмөттүн токтомуна ылайык турак жай департаменти батирлерди мамлекеттик ипотека компаниясына Менин үйүм 2021-2026 долбоорун ишке ашыруу максатында берет. Мындан тышкары департаментке батирлердин баштапкы баасын чарчы метрине 49 000 сомдон бекитүү тапшырмасы берилди. Кыргызстан менен Өзбекстан жазуучу Чыңгыз Айтматовдун Деңиз бойдой жорткон ала дөбөт повестинин негизинде биргелешкен тасма тартат меморандумга кол коюлду. Бул тууралуу Маданият министрлиги билдирди. Документке кыргыз тараптан кинематография департаментинин директору Акжол Бекболотов жана өзбек тараптан кинематография агенттигинин директорунун орун басары Шухрат Ризаев кол койду.